Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду коомдун аялуу катмарына кызмат кылуусун эч токтотпойт. Ар бир жакшы ишибиз сиздердин колдооңуздар менен ишке ашат. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Эскерте кетчү маселе: биздин фонддун расмий баракчаларынан тышкары видео материалдарга ишенбеңиздер. Азыр ооруп жаткан жарандардын атын жабынып, алдамчылыкка барган шылуундар көп болууда. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду ар бир кылган ишинин жыйынтыгына чыгат. Ага мындай учурлар көбө. Мындан 2 ай мурун Марат Жунусбаев боор оорусу менен жабыркап, ооруп алда элден жардам сураган. Биздин фонд аркылуу элге кайрылганда кайрымдуу эл карап турбай керектүү каражат чогултуп Индияга кеткен. Бүгүн Минтип Сакаев ар бир кол сунган мекендешке ыраазычылыгын билдирүүдө. Ассаламу алейкум бардыгыңарга. Ассаламу алейкум Ахтар. Добро пожаловать в Кыргызстан. Мы очень рады встречать тебя. Мы очень благодарны всей Кыргызстан, весь Кыргызстан даже получается. Потому что весь Кыргызстан нас, когда мы нуждались в помощи, нас поддерживал. Вот поэтому мы очень благодарны и очень даже вот аж плакать хочется. Вот. Когда мы даже в интернете смотрим, вот поддерживаем, хлопаем, радуемся. И также вот Азамату. Азамат Мырза нам очень помогал. Благодаря Азамату вот получилась операция очень удачно. И всем спасибо медперсоналам, которые нас там смотрели, операцию делали, врачу Вивек Вичу. Но я не видел Вивек Вича, доктор Карима. Вот, вот он, да, вот, да, вот. И всем желаю здесь всем здоровья, благополучия и дай Бог, чтобы каждый раз приходил к нашим торжествам. Ахтар, Азамат, биздин жакшылыктарга дайыма күбө болгула, буюрса, катташалы, байланышалы, буюрса. Ошол жакшылыктар үчүн. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Кыргыз элиме аябай терең ыраазычылык билдирем. Бизди ушинтип мен оорума байланыштуу кайрылганыбызда кайдыгер карабай баардык элдер, туугандар, достор, классташтар, баардык чет элде жүргөн досторум, классташтарым, тааныштарым баардыгы жардам берип, кайдыгер карабай жардам беришти, салымдарын кошушту, дубаларын кылышты. Баардыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле бизди фонд ачып кубаттаган ушул Азамат Байматов жигитке, мырзага терең ыраазычылык, жана ошонун жааматына терең ыраазычылык билдиребиз. Бизди ушул Бишкектен баштап Индияга барып келгенибизге чейин баардыгын көзөмөлдөп, ал жактагы котормочуларга да дайындап, котормочулар бизди тосуп алып, баардыгын операция кылдыртып, очередке тургузбай анализдерди тапшыртып, баардыгын аябай жакшы карашып, узатышты. Буюрса, Аллахыма шүгүр, мына келип, кыргыз эли менен саламдашып, мынтип ыраазычылыгыбызды билдирип келип отурабыз. Мына азыр өзү котормочубуз да Индиядан келиптир, Актар мырза. Аны менен да көрүшүп, учурашып отурабыз. Баардыгыңыздарга терең ыраазычылык. Салам алейкум. Сборду жаптык. Дагы бир жолу айтып коелу, ушу сборду жаптык, себеби жанагындай шылуун мошенниктер пайда болгонуна байланыштуу. Чоң рахмат. Кайрымдуу кыргыз элим, боорукер кыргыз элим. Мына биз силерге 3 ай мурун кайрылдык эле. Марат кудамды ооруп, өзүмдүн келиним, бир тууган карындашы донор болуп барып, Аллага миң мертебе шүгүр. Жакшы Индияга барып, кайрымдуу фондусуна кайрылганыбызда Азамат Байматов, Бакыт, Айзада аябай чоң жардамдарын берди. Миң мертебе рахмат буларга. Эки дүйнөдө бактылуу болсун. Анан ошондой эле Индияда Актар бизге бир тууган болуп калды, переводчик. Баргандан барып, келгиче балдарга жардам берип, колунан келген жардамдарын берип, эч кандай очередке тургузбай,
айтарга да сөз таппай турам. Актар сага эки дүйнөдөгү бактыңды каалайт. Ошон менен бирге биз бул фондду жабайлы деп жатабыз. Баягы шулумдар бар экен, мошенниктер бар экен. Биз августта эле негизи жапканбыз, токтотконбуз. Бирок булар бүгүнкү күнгө чейин аябай чыгып атышат. Элим алданып калбагыла деп бул сборду жаап жатабыз. Мына биздин Мараттын видеосу чыкса, салгаңыздар акча, сураныш сиздерден. Анан дагы чоң рахмат Кыргыз элим сиздерге. Дагы бир жакшы кабар. Кундуз эне дагы жакшырып өлкөгө кайтып келди. Ал дагы катуу ооруп элден жардам сураган, өлүм менен өмүрдүн ортосунда турган энеге эл кайдыгер карабай, колдорунан келишинче жардамын беришкен. Эми минтип элдин үмүт тилеги орундалып турат. Саламатсыңар Кыргыз эли, мен Байбекова Кундуз, Индия шаарына даарыланып, азыркы учурда абалым жакшы. Операциям ийгиликтүү өттү. Жана актарга чоң рахмат, врачтарга жана медсестраларга чоң рахмат, жакшы карашты. Жана өзүмдүн айылдаштарыма да чоң рахмат, Азаматка да чоң рахмат, ийгиликте болсун, жана Айзатка да чоң рахмат. Ден соолукта болгула, аман эсен болгула, Ассаламу алейкум Кыргыз элим. Мен Караев Жоро. Ошол эжекеме Индия донор болуп баргам. Ошо буюрса операциясы аябай ийгиликтүү өттү. Баары жакшы, Кыргызстанга аман эсен келип алдык. Ошол бизге ошол убагында жардам көрсөткөн ошол кайрымдуулук фондуна, жана жетекчиси Азамат Байкеге жана коллегана чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле бизге жардам берген кыргыз элиме дагы, туугандарыбызга, бутгандарыбызга чоң ыраазычылыгыбызды айтабыз. Буюрса абалыбыз жакшы. Сиздерге Аллах ыраазы болсун. Ошол. Донор болгом, буюрса өзүмдүн акыбалым жакшы, буюрса эч кандай коркунуч жок, буюрса баары ийгиликтүү болду. Ошо Индия шаарынын ошол эмесинде больницада аябай жакшы карашты, переводчиктер жана ошондой эле актар, Рахман, переводчиктер ошо баардык жагынан жардам берип, операциянын боюнча ийгиликтүү өтүп, врачтар да аябай жакшы экен, медсестралар жакшы карашты. Төлөм бүт ошол чек аркылуу болду, буюрса баардык ошол төлөмдөр баары ошол чек аркылуу полный ошол акча төлөсөң чегин алып келип берди бизге. Бүт полиция кызматы так, эч кандай алдоо салдоо жок. Операция ошол полный суммасы $23,000 болду. Ошол ошондой эле дагы кыргыз элиме жардам бергениңизге ошол чоң рахмат, сиздерге Аллах ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу берсин. Ассаламу алейкум Кыргыз элим. Биз азыр Индия шаарынан апамды дарылатып Кыргызстанга келдик, аман эсен сакайып. Кудайга шүгүр, азыр апамдын абалы жакшы. Сиздерге биз ооруп кыйналып турган учурда сиздер жардам бердиңиздер эле. Сиздерге чоң рахмат, Аллах ыраазы болсун. Жана ушундай эле ушул кайрымдуулук фондуна өзгөчө ыраазычылыгымды билдирип кетем. Бизге көп жактан аябай жардамдын аяшкан жок, жардам беришти. Аллах ыраазы болсун. Жана ошол кайрымдуулук фондунун директору Азамат Байкеге чоң рахматыбызды айтабыз. Азамат Байкеден Кудай ыраазы болуп, Аллахым ыраазы болсун. Сиздерге чоң рахмат, сиздердин жардамыңыздар менен биздин апабыз аман эсен айыгып келди. Баарыңыздарга Аллахым ыраазы болсун. Ошондой эле бизге башынан баштап аягына чейин жардам берген Азамат Байкенин жардамчыларына, кайрымдуулук фондуна терең ыраазычылык билдиребиз.